Байырқың өнөр өчпөгөн, басынған сайын көктөгөн, илгеркің өнөр өчпөгөн, ийленген сайын көктөгөн. Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, залкарлар көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн биз студиябызга Республикалык Айтчы коомдук фондунун мүчөсү, акындыкка талапкер десек дагы жарашат, айтылуу Кыргыз Республикасынын эл артисти Элмирбек Иманалиевдин шакирти Темирбек Матбаев келип отурат. Саламатсызбы, Темирбек? Саламатсыздар. Темике эми дегенде баягы аккан арыктан суу агат дейт. Булакты көрсөң көзүн ач дейт. Мынакей кадимки ушул элибизге белгилүү болуп калган фонд, айрыкча акындардын фонду, Республикалык Айтчы коомдук фондунан тарбия алып, талпынып чыгып аткан убагың. Анан акын дегенде эле биздин көрөрмандар, залкарлар баяны дегенде эле биздин көрөрмандар акындар келет дешет да. Анан акындар келгенде кара сөз менен амандашпай, кара сөз менен саламдашпай, ширеле комузду колго алып туруп, элибиз менен бир амандашып саламдашып алалы. Арбаңыздар агайыны, мен амандашып алайын. Жалпы журтанда жабыла жамагын уккум баланын. Талабым бүгүн аткарам Шекербек деген агамын. Акын болсом экен деп мен да талпынып жүргөн баламын. Көдөнүндө тилеги жылуу кыргыз арба, Айкөлдөн калган арк билген улуу кыргыз арба. Өргө чапсын жолубуз өркүндө өсүп дагы да. Анткени мындай элибиз акынды мына көргөндө кубанып турган кезеге, ата салты кыргыздын уланып турган кезеге, аныдан айта кетеле, эмиң устатым улуу Элмирбек, эң улут үчүн, эл үчүн, ала тоо кыргыз жер үчүн, эмгегин элген өтөгөн, айтылууң агам Элмирде, айтамын дайым. Эң ошондой болгон устаттын эмгегин дайым эскерем. Мына барыңаргаң рахмат акындардың эстеген. Эмиң устатым Элмир айткандай, тойгонго кылып канагат торпокта жаным багалат. Биз кыргызга кызмат кылсак деп кыргыйдай канат сабалап. Анткениң эбегейсиз зор дөөлөт эмгектен гана жаралат. Бүгүн Элмирбектин шакиртиң эсендик сурайт элинен. Biz ululuqtu tuyçuz ustattın har bir gebinen. Ulut üçün, el üçün, al kişin oylanbay turup geççelen orup jatkan jerinen. Bir oğayla çok gönöteken biz acaldı bolbay jerigen. Yemin eltirdin uşul töründe, ağayın elge görünö, Şekerbek baykeme köbüs. Bayan kılıp berele, zalkar akınдар jönünde, atalardın sözleri arulap yaşap gönülde. Antkeni mınan oylason, algalayım gede gökölöp, sizde ağalar gönül götüröt. Gököleyim gede gökölöp, göpçülük gönül götüröt. Arulap sakta ömürde, akındar jaşayt emespin har bir savun böpölöp. Elge bugün ırlardan o sunup turalı, anda Şekerbek baykemek ölübü. Bana geldi. Azamat Temike, mınaki
жети күнү тынбастан аккан сууну айткан бул өнөр, жер астында катылган жаткан сырды айткан бул өнөр деп мына 7 күн тынбай жеңи жок атабыз ырдаган, тобулбулу токтогул атабыз ырдаган, анан ошол касиеттүү кетмен төбөдөн кимдер гана чыккан эмес. Токтогул атабыз баш болуп, Коргол атабыз, Жаңыбай, Курман ошол жакты жердеп мынакей сөөгү ошол жакта калган Эшмамбет акындардын тулгаразы, кечеге эле Тууганбай Абдиев, Элмирбек Иманалиев, Алтымыш Мундузбаев деген болгон. Мына ошол жерден жана айтып кеткендей аккан арыктан суу агат деп мына ошол өрөөндөн, ошол өзөндөн Кудайым буйруса мына элге алынып чыгып атасың. Анан өзүң кайсыл айылдан дегеле ата тектен акындык бар беле, жол бар беле деп баягы сурап жүрчү суроодон берели. Анткени дегеле токтогулдуксуңбу десе, болду, токтогулдук эле болсо, илгери Райхан Шүкүрбеков айткан экен, дың десең эле болду, жарайсың депчи. Анын сыңарындай токтогулдук эле болсоң жарайсың дегендей, мына ошол өрөөндөн кандай акындардан таасир алдың? Негизгиси ошол жактагы айыл ичиндеги. Анан ата энең ушул жака акындыкты мурда жолдоп келген ата бабаң да барбы, тай журтуң да барбы? Дегеле кайсыл жактан ошону бир айтып берем келен кесир. Мен Матыбаев Темирбек 2003-жылы Залкар Төкмакын акындардын пири атасы болгон Токтогул сатылган чыккан Кетмен өрөөнүндө Үштерек багытындагы Өзгөрүш деген айылда туулгам. Ал эми аккан арыктан суу агат демекчи, менин чоң тагам Малабаш деген Коргол Досиевдин шакирти болгон экен, бирок көпкө таанылбай айыл чөйрөдө таар чакан чөйрөдө ырдап өткөн экен. Ошол кишиден келди деп ойлойм. Анан да атам өзү санжырачы, ага эжелерин ушундай ыр жазып ырдап койгон эмелери бар. Ошол жактан өттү деп ойлойм. Анан бул акындыкка келүүмдүн себеби эң негизгиси бул атанын эмгегинен, эненин сүтүнөн келчү өнөр экен деп билем. Устатыбыз Элмирбек Иманалиев да көп айтчу эле, ошол Кудайдын берген касиети, өнөрү, ошондой эле анан устаттарга, акын агаларыбызга таасирленүү менен, устат Элмирбек Иманалиевке таасирленүү, айтыштарын жаттап, көрүп жүрүп, анан ошо 6-классымда, 12-13 жашымда ырдап баштадым айылдан. Анан ал жактан 6-классты бүтүрүп, 7-классыман баштап шаарга келдим, номер 5-мектепте окугам. Азамат, мына ушул жерден эми ошол жакта мектепте окуп жүргөндө баары бир айылдын таза абасы, таза суусу негизи эле акындар айылдан чыгат да. Ошол жакта жүргөндө мектептела дегенде бир элге журтка саламдашып, же комузду кармаган убагың канчанчы класста, же канча жашың? Ошол 6-класста болчу. Айылда чакан сармерден өтүп, кыз жигит сармерден өтүп, анан ошо алып баруучу боло жерде сизге окшош ушундай эме отуруп, анан мугалимдердин эмеси менен ошо айтыш болуп, манас айтып эме болуп, анан ошондо комуз кармап, аманбы калк, аманбы амандаштам, жаманбы, силерге айтам саламды деп. Комузду жакшы билчү эмесмин, кармоолду эми үйрөнүп келатам. Кармоол ошондо 12 жашымда баштадым да. Ошондо өнөр билинип бар экен, анан шаарга ошондон бери. Шаарга жөнөтүштү. Шаарга жөнөтүштү үйдөгүлөр. Түз эле номер 5-ке келдиң. Ошону бүткөндөн эле номер 5-ке келип анан жатаканада. Анан ат дегенде айтыш фондканан качан бардың? Бул жака келип, номер 5-те окуп жүрдүм, 1 жылдай окудум. Анан Эсен деген агам бар. Ошол ал кезде Асылбек Маратов катчы кез экен, анан ошого байланышып, ошондо 1 жылдан кийин мен көксө ушундай барсам экен деп бирок билбейсиң ба. Жүргөн кезим ошондо айылга баратан айтып калды. Ошондо 14 жашымда келдим да. Фондко айтыш фондуна келип, ошондо устат Элмирбек Иманалиев бар экен, учурашып ырдап, батасын алып, ошондон бери 2016-жылы болчу. 2016-жылы келдим. Ошондон баштап устаттын жанында 4 жылдай жүрдүм. Анан мына ошол жерден канча деген акын досторду таптың, акындар менен аралашып жүрдүң, көп жерге бардың ырдап дегенде. Анан бул кароо сынактарда ошол айтыш болгондо эң алгачкы жолу сага таасир эткен айтыш кайсыл айтыш болду? Негизи 2017-жылы Ашрал Айталиевдин 90 жылдыгына арналган жаштаңда өттү. Ошондо укуктук баарыбыз даярдандык, ой толгоп, топ-топ, неде ырдайм, жаңы чыгып,
Ошондо сахнага ага чейин эфирлерге төкмө келсе төрбошот деле долбооруна чыгып жүргөнбүз. Ошондо эң алгачкы айтышым ошол болду. Ашал Айталиевдин 90 жылдыгына катышып тандоо турдан биринчи айтыш болчу, өтүп. Анан ошондо экинчи орунду алгам 13 жашымда. Баракелде. Анда баягы сөз арасында ыр кылып да туралы, эмне кайсыларды аткарып бересиң? Устатымдын устатынын устаты Алымкул Үсөнбаев атабыз кетмен төбөрөнүн арганда, токомдун жерине арганда акындын жери деген бир көрүп, суктанып, ушундай жер экен деп туруп ыргасың. Анан ырга салып ошол термени ырдап. Анда сен ырдап бересиң. Саймадай коз жер экен, сай-сайдайра көл экен, асман тирей тоолорун атактуу кетмен төбө экен, шарыгыйын шамшыкал түгөнбөс туздун кен экен, айланасың алатоң акындын өскөн жер экен, алча мисте жаңгагы айкалышып ийилген, аркар кулжа төрдойнуп элиги кырда түйүлгөн, таласы пахта тоосу кен, бактарактар тигилген, эмгекчи дыйкан элдериң эпкиндүң ишке күжүрмөн, ортосу шаар район, көргөндүн көнү сүйүнгөн, бактылуң акын токомдун портретиң илинген, оозунан шекер тамгандай карап турсаң түрүнөн, күрөштөрдө даймуткан таңгал чекен адамзатта таңшыткан нечең күүсүнөн, токтогул деген атыңа ал ошо толкундаймын бүгүн мен. Кетмен төбө кең арын аралап током өскөн жер, орунсуз жерден байманап 15 жылга кескен жер, ак энең ыйлап буркурап аман келгин дешкен жер, акырың ишиң ак экен, айланып элге жеткен жер, айдоодо жүргөн күндөрдө арман кербес черткен жер, өчүн алып манаптан током талабына жеткен жер. Баракелде, мына ошентип током талабына жетип, андан кийин токомду мына өткөндөн кийин эмгегин баалап, ошол районго бакандай бир чоң өрөөнгө атын коюп, ал эмес Токтогул Сатылганов атындагы мектептер, филармониялар, маданий жайлар курулду, салынды дегендей. Негизгиси эле мына ушул акындыкка киришип жүргөн чагың, ушул окуучулук күндөрдөгү нерседе деги акын деген сага кандай өзүң ушу сезе баштадың? Бул акын деген эми жасма акын да бар, илгери төкмө акынды ырчы деп койчу эле. Төкмө акындык деген бул Айтыш фондунда мектебинде окуп атасың. Деги эле сен үчүн кандай бул? Эмне? Бул акындык мен үчүн жашоом десем болот. Бул акындыкты мен Кудайдан берилген касиет, улуу милдет деп сезем. Анткени бул акын болуш оңой эмес. Устатымдын бир ыры бар. Акындар күнөөсү жок ыйык жандар арасында бармы билбейм арман деген. Ал эми биз өзүбүздү акынбыз деп азырынча айтыш кыйын ал. Андыктан биз ушул өнөргө жаңы аралашып келаткан, жамакты үйрөнүп, аракет кылып жүргөн балдарбыз. Бул акындыктын максаты бирөөнү макташ же бир жерге барып оокат кылыш эмес. Бул акындын улуу максаты замандын зарын, акыйкатты, чынды чын, калпты калп деп бектен хандан тайманбай бетке айтып турчу бул акындардын улуу милдети деп билем. Анткени акындын сөзүндө бул элди ойгото турган, жакшылыкка үндөгөн чакырык ырлар болуш керек. Бул акындык эми жазма акын, төкмө акын дегендей ырчы деп койчу экен илгери акындарды. Ошондой бул акындыктын милдетин улуу сезе, аны атыктай алабызбы? Биз ошонун үстүндө аракеттебиз, улутка кызмат кылуу биздин башкы максат. Улутка эмне жардам кыла алсак, элге пайдабыз тийсе деген максат менен, ниет менен жүргөн балдарбыз, бизди устатыбыз ошого үйрөткөн. Жакшы, анан негизгиси ошол эл аралап жүргөндө, мына төкмө келсе төр бошот деп, Нарында, Жалал Абадта, Ошто, Токтогул кыдырып келбедиңерби? Ошол
убактарда кандай таасирлерди алдың? Ошо устатың жанында жүрүп, устатың эмнелерди айтып берчи? Эл аралап жүргөндө аксакалдар эмне дечи эле? Ушул нерселерди көңүлгө түйүп, кандай болсок экен деген жакшы бир сөздөр айтылчу эле. Биз ушул Төкмөгөз Төрбошот деле долбоор менен Баткенге гана бара албай калдык окшойт. Ниеттер бар болчу. Бирок Раматылык статус тилекке каршы өтүп кетти. Биз ушул Таласка, Нарынга, Көлгө, Ошко, Жалал Абадка бардык аймактар, региондорду кыдырып концерт берип келдик. Мунун таасири өтө чоң болду. Элдин талабы кандай, элге эмнени айтсаң өтөт, эмне жагат деген ал эми статуста эришип жүргөндө биз үчүн бир башкача нерсе эле да, бул бактылуулук десек да мындай тил менен айтып жеткире алгыс. Анткени биз ошол кезде өзүңдү башкача сезип болуп көрбөгөндөй деп коет эмеспи. Ошондой болуп эришип жүрүп, сөзүн угуп, ал кишинин жанында жүрүп, анын баскан турган айткан сөздөрү бүт акыл, насаат, сабак, бизге тарбия, таалим эле. Ошол кездерде аксакалдар батасын берип, барган жерден жылуу тозу болуп кабыл алышып, биз үчүн сонун нерсе эле да, таасири өтө чоң болду. Анткени сиздерди дагы Туганбай Абдиев устатым экөөңүздөрдү эл аралатып, ошондо устатым айтчу эле. Устатым менен барган бул өз сонун нерсе экен. Биз ошол элге эмне жагат, эмне айтыш керек, биз элди ойготуу максатында болдук. Устатым айтып койчу, азыркы Кыргыздын абалы реанимацияда жаткан адамдай ойготуш керек, ордунан туруп өзүн таанып. Кыргыз биринчи өзүн таанып, өзөгүнө келмейинче оңолуш, өсүш деген нерсе кыйын. Ошону аны кандай кылганда өсөт, канткен ойгонот, ал акындардын, жалпы адамдардын, кыргыз жарандары милдет деп билем. Биз ар бирибиз өз жумушубузга татыктуу, өзүбүздүн жолубузду улантып, максатыбызды, вазифабызды аткарсак, өсүш, өнүгүш болот деп ойлойм. Ошол устатым менен жүргөндө эмне дечи эле, баягы Ысмайыл акын айтчу экен да, жаза жүргүлө деп Туганбай ата айтып калчу эле. Жаза жүрсөңөр, кийин китепте кылып чыгарсаңар болот. Жаза жүргөн адам баягы даяр жүргөн мергенчиге окшош болот депчи. Анын сыңарында ошол санат терми акындардын айтыштарынан, тамашаларынан дегел ошолорду даярдап жүргүлө, өзүңөрдү жаза жүргүлө деп айтчу эле. Албетте, устатыбыз айтчу. Бул акын кай жерге барганда төк деген, уктап жаткан жериңен дагы төк десе туруп төккөнгө даяр болуш керек. Ошондой эле өнөрдү байытып, Осмонкул атабыздын сөзүн айтып калчы. Осмонкул атабыз айтчу экен, бул жамакты ашып кетсе ашпышым угат. Андан кийин секетпай күйдүм чоктордон ырдай жүргүлө деп айтып калчу экен. Устатыбыз ошону айтчу. Ырдагыла, оондурларды, терме, насааттарды күйүү черткиле деп. Биз баягы жаштарга айтчу, силерге азыр толук мүмкүнчүлүк бар, жашсыңар, колуңарга телек, комузду үйрөнүп, черткенге силерге убакыт бар, кенен ошону үйрөнгүлө дечи. Андан устатыбыздын эң негизгиси, акын деген бул ар бир замандын, ушинтип айтты, ар бир замандын токтогулу, арзыматы болот. Биз арзымат эмес, токтогул болушубуз керек. Анткени Токтогул атабыздын милдетин, жолун басып өткөн эмелерин биз мисал кылып айтчу. Көп сабактар бар, ал биздин жүрөгүбүздө, эсибизде дайым. Ошону аткарсак экен, ошону кылсак экен деген ниет менен. Жакшы, анан ошо күйдүм чок, сүйдүм чоктордон анан даярдадыңарбы анан? Эстебес Турсуналиев атабыз жаш чагында ушул Анделек деген ырдап берейин, ушуларды ырдап келип келген экен, аралашкан экен. Sen bir ay bışkan Andelek, özüngдөй мага жар керек. Кыялың кымбат эң сонуна, кандай жан сизге пар келет, кандай жан сизге пар келет. Sen bir ay бышкан алмасың, кол жеткизбик жайдасың. Башыңа чыгып барганчаңа башкалар үзүп албасын, башкалар үзүп албасын. Ey yazım. Sen bir ay
бышкан чиесиң, уктасам түшкө киresиң. Кантейиндегиң адамдыңа кайгыга салып жүрөсүң, кайгыга салып жүрөсүң. Sen bir ay tonunun arı, men bolsam tonun bulağı. Bulaktan tınar su içsen tarkabas beken kumarı, tarkabas beken kumarı. Ey Azamat, barakelde örkönüңө сөбөрсүн. Эң негизгиси мына ушул эстебиз атабыз Тууганбай Ашыралы Токтосун аталардын бардыгы, Замирбек агабыз ошол нечендеген ырларды мурунку залкарлардын айтып кеткен санат термелерин кийинкиге бизге булар көпүрө болуп өткөрүп жеткирип берди да. Анан бул акындык өнөрдүн өзү түйшүгү көп. Чындыгында ошол устаттын айтмакчы күү да черте билген, обондуурларды да билген, тамашаларды айта билген, керек болсо жөө жомокток айта билген, ошонун бардыгы төп келсе анан кийин төкмө деп айтылып, төгөрөгө төп болуп анан элибизге өзүнчө эле бир театр болуп айтылып жүрсө экен да. Анан азыркы мезгилде ушул устаттардын ушул мектеби болуп кеткен Айтыш фондунда кандай иш-чаралар жүрүп атат дегеле, андан кийин акындар ошол улантып, жолду улантып сабак өтүп атасыңарбы? Жылыштар кандай болуп атат? Дагы жаңы акындар келдиби дегендей. Бизге азыр жаш акындардан устатыбыздын эң соңку шакирттери десем да болот. Тилек деген бала бар, 13 жаштагы. Андан бери жакында Токтогулдан бир жаш бала келди, 13 жаштагы дагы. Азыркы биздин иштерибиз баягы устат менен жүргөн шакирттери, балдары, команда чогуу ынтымак менен устатыбыз көрсөтүп кеткен максаттан жанбай иштеп келатабыз. Жакында КТРКда Токмок Эстер Бошот теле долбоорун тарттык. Жакында чыгат буюрса. Ал эми соңку кездеги пландарыбыз Кудай буюрса ушул январдын 17 устатыбыздын туулган күнү 43 жашка чыкмак, көзү тирүү болсо. Ошого арнап устатыбызды бир эскерүү концерт берсекпи деп ошонун үстүндө иштеп атабыз. Азыркы башкы максаттар ошол. Жакшы, мына ошол ала устаттын чыгармасындагы дегеле ырларындагы ошол эле унутпаш үчүн ар бир анын аткаруусундагы термелерди дагы даярдап өзүнчө жастырсаңар да болот, алып чыксаңар дагы болот буюрса. Анан негизинен эми мына башка айлана областтарга дагы райондорго Кудай буюрса быйылкы жыл эми мындай бир кырдаал башкача жыл болбоду. Кийинки жылдары максат тилектер барбы ошол? Кудай буюрса могу кырдаал бүтсө тилектер бар буюрса. Эл аралайбыз, ырдайбыз, кыдырабыз деген. Ал эми ошол устатыбыздын китеби чыккан, аны билесиздер. Биринчи басылышы 1000 нускада чыгып алып, ошол эле күнү сатылып кетти. Ал эми кайра 2000 нуска чыкты дагы. Дагы ошол ушу жетпей алгандарга, анан Москвада боордошторго, мигрант туугандарыбызга, ошолорго барып, ошол болду соңку кездеги иштерибиз. Анан буюрса ниет тилектер бар, ошол кырдаал бүтсө ошол устатыбызды эскерүү концертти берсек, анан дагы иштейлер болот. Негизгиси мына ушул айтышта айтышып жүргөндө ар бир өзүнүн бир жакшы атаандаш келсе жакшы ырдайм деген акындардын сөздөрү бар да. Сен кайсыл акын менен мындай тамашалашып жакшы ырдайсың, жакшы бийиктикке чыгат айтышкан айтыштарың, ар кимиңдин өзүңдүн баягы тең түшүшүң бар да жора жолдош. Анан бул акын менен ырдасам жеңилирээк болот, бул акын менен ырдасам мындай болот дегендей сага кайсы акындар менен атаандаш болгон болот? Устаттын бир сөзү чыгып атат, бул жерге устаттын сөзү менен жооп бергим келип атат. Ал киши айтчу эле да, сылабый акын менен чыгып калдым же күчтүү акын менен чыгып калдым дебей, сен ошол жууңду сүйрөп, сен өзүң идея ачып, аны сүйрөпсөң, сен күчтүү акынсың депчи. Анын сыңарындай эле агалар менен айтышкан, баардык агалардын айтышкан кызыктуу, кичүү болуп эркелеп дейишип ырдаганга, ал эми достор менен да кызыктуу. Негизи колдон келсе баары менен жакшы айтыш кылгым келет.
ошол устатым айткандай ошол эме аракет кылып мага негизи агалар менен улуулар менен айтышкан жагат да негизи. Жакшы, анан мына ошол быйылкы кырдаалга байланыштуу баягы элге кайрылып ырдап чыгып атпадыңарбы? Ага. Ошол баягы жер жарылыс акындын жүрөгү менен өтөт дейт. Элге кайрылып чыгып атканда ошону элге кантип жеткирип аттыңар? Эл кандай кабыл алып атты? Деги эле ошону даярдап атканда кандай мындай убакта кандай болуп турдуңар дейм да? Ушул биздики концерттерди берип андан кийин кайрылуулар чыкпады. Бийликке кайрылуулар, ар бир акындыкы Асылбек Маратов, Болот Назаров, мен да кылдым, Шайлоого отун чийип, ушул сынды дагы көптөгөн акындар кылды. Ал эми ооруга дагы коронавирус элге кайрылуу. Жери жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт демекчи, ошондой элдер ооруп, дары жетпей, кысталыш кыйын жашоо болуп атканда, асан кайгынын ыры бар эмеспи кантип экен деген. Ошол сыяктуу болуп толгонот экенсиң, ойлонот экенсиң. Анткени эл айтат эмеспи, эл аман болсун, эл ичинде биз аман бололу деп Кыргыздын ушул жакшы жаш кезден бери сиңирип койгон сөзү бар. Ошондой эле эмне мамлекетте эмне кырдаал болуп атат, толгоносуң, кээде жиниң келет, кээде күйөсүң, ошондон чыгат ырдайынчы деп. Анан биз бөлүшүбүз телеканалдардан чыгарбайт экен андай эмелерди, бийликке кайрылууларды. Ал эми оору элдин ден соолугу, саламаттыгы тууралуу ырдаган ырлар Маданият, КТР каналдан кетип атты. Анан биз негизги кайрылуу, элге кайрылууларды, бийликке кайрылууларды интернет аркылуу YouTube'да Элим ТВ устатыбыз тирүүгөндө ачылган каналыбыз бар. Ушул кырдаалдан пайдаланып айта кетейин, ошол YouTube'да Элим ТВ деген канал бар, катталыңыздар. Ошол жерде акындардын кайрылуулары, ырлары, жаңы запистери, чыгармачылык, маданий, саясий баардык жаңылыктарга күбө болосуздар. Ошол жак менен бөлүшүп атабыз. Негизинен баягы эми той топурга барып ырдап каласыңар, деги эле эл ичинде ушуну ырдасаңар боло, муну мындай ырдасаңар боло, муну жөн эле койсоңор боло деген эл арасында сөздөр болобу, айтылабыз? Эл арасында болот, албетте. Баягы болбой койбойт экен. Ар кандай жерге барып ырдайсың, ошондо ар кандай сөздөр айтылат. Баланча деген композитор бар, ошонун ырларын ырдасаңар. Баланча деген терми бар, ошону Токтоналы Шабданбаевди айтыштарынан ошолорду айтсаңар деп, ошондой эмелер болот. Буюрса алар да устатыбыз айтчу, ар бир акынды үндү, комузду коюп алгандан кийин аткарып чыккыла, ырдагыла, элге жетсин, унутулбасын деп устатым өзү айтчу. Мен ошо эмелерди чыгарганды жакшы көрөм, ошо эскилерди иштеп элге жеткирген деп. Азыркы учурда кайсы окуу жайда окуп атасың? Азыркы учурда номер 5тен 9-классты бүтүрүп Күреңкеевке киргем. Музыкальный училищада быйыл буюрса 3-чү курсмун. Ошол жакта элдик ырдоо бөлүмүнө которулгам жакында. Ошол жакта окуп атам. Буюрса аны бүткөндөн кийин? Аны бүткөндөн кийин консерваторияда турам, Кудай буйрса. Аны бүткөндөн Аягын көрөбүз, Кудай буйрса. Кайра айтышмантка келем да. Айтышмантка. Келечек жаштын тилегин берет дейт. Ошол ойлогон тилектер ишке ашырылып келатабы? Акырындан аракет кылып атабыз, Кудай буйрса. Биздин башкы максат адам болуу. Анткени устатым айтчу, жакшы адам болбой туруп жакшы акын болуш кыйын, болбогон нерсе ага депчи. Ошон үчүн устатыбыз айтчу, эң биринчи адам болсоңор, анан жакшы акын болосуңар депчи. Айтматов айткандай, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дейт эмеспи. Ошондой эле биздин башкы максат адам болуу, күндө оңолсок экен деп, ушу өнөр менен, өнөрдөн тайдырбаса экен Кудай деген тилек менен Кудай буйрса аракет кылып келатабыз. Дагы да Кудайдан тиленерибиз ошол. Жакшы. Дагы бир 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин Тилек Матыбаев кандай болот? Темирбек Матыбаев. 5 жылдан кийин Темирбек Матыбаев. Темике кандай болот? Мындан бир аз чоң болот. Өнөрдө сетте кой. 5 жылдан кийин Кудай буйрса канча жашта болом? Азыр 17-де болсом 22 жашта болот экем. Кудай буйрса бир топ такшалып, токтолуп,
күтүп аткан жерден тургузса төгө турган убакыт. Кудай буйрса азыр деле дегендей. Жакшы, мынакей ошол келечектеги эң баягы генерал болом деген солдат эмес дейт го. Келечекте буйруса кандай? Келечекте буйруса эми биягы аракет кылып башкысы Кыргызга бир кызматым калган, эл үчүн, жер үчүн бир кызмат кылган адам болсом деп тилейм. Элге жаккан, ошол менин тилегим. Устатымдын улуу жолун татыктуу уланткан шакирттерден болууну тилейм. Баракелде, ошол тилегиңе жет демекчибиз. Келечегиң кең болсун, тилегиң тең болсун. Буйруса кийинки көрсөтүүлөрдө ошол устатың айткандай санат термелерден даярдап туруп дагы бир келет деген биз жакшы ойдобуз, тилектебиз. Буйруса ошолерге ийгилик, дагы жаңы жаңырлар, жаңы термелер даярдап келет. Анда Темирбек биз ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.